баардык Кыргыз Республикасынын жарандары, мурда кызмат өтөбөгөн, ошондой эле альтернативдик кызмат өтөгөн жарандар милдеттүү түрдө акча каражатын төлөп 1 айлык кызмат өтүшөт деген таризде жарыяланган. Бүгүнкү күндө бул ал чындыкка дал келбейт. Баардык Кыргыз Республикасынын жарандары 22 жаштан 40 жашка чейинки жаш курактагы мурда аскердик жана альтернатив кызматты өтөбөгөн, ошондой эле альтернативдик кызматты өтөгөн жарандар өз каалоолору менен 1 айлык кызмат өтөөгө чакырылууга укуктуу. Тактап айтканда, альтернативалык кызматты өтөгөн жарандар эгер мурда аскердик каттоо документтери 2 категориядагы болсо, 1 категорияга алмаштырууга мүмкүнчүлүгү бар жана укуктуу. Алар буларга эмнени берет? Жарандар 1 категорияга алмаштыргандан кийин жанагы укук коргоо органдарына, ошондой эле күч түзүмдөрүнө жумушка орношууга укук алышат. Бүгүнкү күндө бул мыйзам актылары менен бекитилген, такталган. Ал эми акча каражаты боюнча айта кетсек, акча каражаты буга чейин Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы бирдей аскердик милдети, аскердик жана альтернатив кызматтар жөнүндө мыйзамында бекитилген. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамда көргөзүлгөн акча каражаттын суммасы мыйзамдан четтетилип, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен бекитилди. Эч кандай акча каражаты көбөйүү боюнча маселе көтөрүлгөн жок. Суммалар ошол эле боюнча мурунку эле таризде калды.